Бул долбоор ошол мен үчүн кандай бир гана өзүм көргөндү, өзүм жана Америкага барганымды сары майдай сактабай, башкалар менен дагы бөлүшөйүн. Ошол Америкага барыш, дүйнө кезиш, дүйнөдөн үйрөнүш бир гана мага эмес, ошол жаш өспүрүм өсүп келаткан Баткенде, Жалал Абадта, Ошто өсүп келаткан кыз балдарыбызга дагы буйрусун, жакшылыктардын баары буйрусун деп мен аябай толкундонуп атам. Америка Кошмо Штаттарынын окурмандары өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан аймактарга 12 000 даана китептерди белекке беришти. Алар Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынын 30дан ашуун билим берүү мекемелери. Китептерде мектеп окуучулардын билим берүү программасына ылайык англис тилиндеги сөздүктөр, жазуучулардын чыгармалары камтылган. Аймактардагы мектептер атайын түзүлгөн жобого ылайык тандалып алынган. Максат Кыргызстандын түштүгүндө англис тилди өнүктүрүү. Критерийлер болсо, мисал үчүн жалпысынан бир где-то 10 чакты критерий болду. Анын арасынан эң биринчиси Кыргызстанда болушу тийиш болду. Анткени бизге Кыргызстандан эмес дагы катышуучулар болду. Алар мисал үчүн биздин мигрант ага эжекелерибиз, ата-энелик, бизге дагы биздин балдарыбызга дагы англис тили үйрөнүүсү керек эле деп Москва шаарынан да жөнөткөндөр болду. Мындай белекти Америка Кошмо Штаттары жана Кыргызстандагы кызматташуу китеп фонддору тапшырды. Баткен районунун Чек айылы, Чек орто мектеби. Баткен облусу Кадамжай районунун Калтак айылы, номер 40 Манас ата орто мектеби. Бул иш-чара өлкөдө алгачкы жолу болуп, АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вегеренин демилгеси менен Ош мамлекеттик университетинде ишке ашырылды. I had a very good meeting with the rector. Оштогу Rotary клуб жана Мэриленд АКШдагы Rotary клубтун биргелешип иштешкенин негизинде Ошто, Жалал Абад, Баткен областтарынын балдары жана мугалимдери бул мектептерди пайдаланып, көптөгөн жылдары англис тил жөнүндө билимди жайылтат деп ишенем. Белекке берилген китептер соңку жылдары англис тилинде басылып чыгып, жогорку сапаты менен айырмаланат. Кеченин жүрүшүндө элчи мырза ректор Кудайберди Кожобеков менен жолукту. Мында эки өлкөнүн достугу тууралуу сөз болуп, келечекте университеттер аралык кызматташуу, илим изилдөө, магистратура жана PhD докторантура боюнча пикир алмашты. Ошондой эле алдыңкы жылдары окуу жайдагы ар бир адистикке англис тили киргизилери кошумчаланды. Ал үчүн мугалимдер ушул жылдан тартып чет тилдерди сырттан келген адистерден үйрөнүп башташат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.